Эл ишке чалык мезгилде эмне кылып жүрүшкөн? Бизге өтө эле ыңгайсыз жаратат. Мага эле эмес, баардык водительдерге. Ойланышып эртерээп туруп койгондо жакшы болот. 24 августта Оштогун негизги көчөлөрдүн бири Курманжан Датка көчөсү жабылган. Мындан улам маршруттук каттамдар багытын өзгөртүп, жол тыгыны дагы күчөдө. Жайы менен башталбай, күз келип кыймыл күчөгөндө башталган бул курулуш качан бүтөт? Алдыда айтып берем. Учурда Курманжан Датка көчөсүндөгү 715 метр жер жабык турат. Аталган жолдун алдынан жылуулуктун куурлары орнотулуп жатат. Ал аркылуу мэрия тарабынан салынып, ипотекалык негизде сатылуучу көп кабаттуу үйлөргө жылуулук кирет. Жолдор башкармалыгы белгиленген жолду бузууга уруксаат берип, өздөрү казып беришкен. Биз казып эле бердик. Казганда эмне кылдык? Казганы жакшы биз өзүбүзгө алдык. Анткени ал жерде фреза менен алып туруп, фрезадан чыкканды кеңеште жапалакта бир көчөгө басып, айтпайын дедим эле, айтып коюшка туура. Ошодон чыкканды бир көчөнү жасап атабыз азыр. Курулуш иштери 10 күн мурун башталып, сентябрдын аягына чейин уланат. Тургундар курулуштун окуу жылы башталып, шаарда кыймыл көбөйгөндө башталганына нааразы. Бизге өтө эле ыңгайсыз жаратат. Мага эле эмес, баардык водительдерге, ушул жерде жүргөндөргө, центрде. Тем более бул центральный көчө экен, айланып неме болуп өтүшкө туура келип атат. Июнь мезгилде ошол жанагы окуу жок мезгилде эми ишке да биз отпускной болуп аяка бияка кетишет. Ошол мезгилде жасаса болот эле. Эл ишке чалык мезгилде эмне кылып жүрүшкөн түшүнбөйсүң да. Эл наразычылык болуп атабыз ошол мезгилде бүтүрүп алышпайбы деп. Бир тарап менен жүргөн жолдор эки тарап болуп калды. Мына астыңкы Ленин көчөсү. Элге бир аз кыйынчылык болуп атат. Шаарда кичине тоскоолдуктар болуп атат. Эми муну мурунураак ойланышып эртерээп туруп койгондо жакшы болот. Сентябрда действительно шаарда тыгынчылык болуп атат. Бул курулуштун айланасындагы жалгыз нааразычылык эмес. Анткени жылуулукту киргизүү 34 миллион сомдон ашык акчага жасалса, аны мэриянын ипотекалык үйлөрүн алган адамдар төлөшү керек болууда. Башкача айтканда, жылуулуктун куурлары коюлуп, кайра жолду калыбына келтирүүгө кеткен акча үйдүн чарчы метрине жараша өсө берет. Кубай деген жоопкерчилик чектелген коом утуп алып, күндө ишти аткарып жатат. Бирок сөзсүз түрдө бул чыгым кошумча. Ал чыгым ошол турак жайдын баасына кошулуп, турак жайдын баасынын белгилүү бир деңгээлде кымбатташына негиз болуп калды. Айласыздан, аргасыздан акыркы моментте ушул ишти аткарууга Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотека ишканасы аргасыз болуп атат да. Андан башка дагы бир демилге көтөрдүк. Ошол линиядан алган, жылуулук алган башка ишканаларда чогултуп иш алып баруу боюнча, бирок бул уюштуруу иштери көп убакытты ала тургандыктан аргасыздан ушул ишке барып өзүбүз жасап ошол бүтүрүп берип атабыз. Негизи жылуулук куурларын орнотуу, оңдоп түзөө Оштогу жылуулук электр борборунун милдети. Бирок каражаттын жоктугунан Ош мэриясынын ипотекалык ишканасы жасап жатат. Вице-мэр Жасур Азимовдун айтымында башка каражат жок болгондуктан чыгашаны төлөө милдети мэриянын ипотекалык үйлөрүн алгандарга жүктөлгөн. Бул нерсени өзү негизи ТЭЦ жасаш керек. ТЭЦ программасыга жылына койдуруп, ошо определенный участокко бөлүп кылыш керек. Биз акчабыз жок, биз кыла албай атабыз деген шылтоо менен биз өзүбүз баштадык да. Эми айлы жок, уже элге биз эртең уже жылуулукту беришибиз керек. Эми бир комнаталуу үй где-то бир 50 квадрат болсо, ошо сиз 100 миң деп атасыз. Ооба, ошондой суммага көпөйөт. Башка айлабыз жок да, эми аны кылбасак жылуулукту бере албайбыз экен. Оштогу 55 көчө Кытайдан алына турган 100 миллион долларга жасалмак. Кийин келишим түзүлүп, 25 көчө тротуар, жылуулук, канализация, газдын куурларын оңдоп бермек болушкан. Курманжан Датка көчөсү да ошол тизмеде болгон. Бирок азыр гранттын келер келбеси белгисиз. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузриков, Тмедиа жаңылыктары.